Шалом алейхим, немис. Чыгарманы которгон Афина Абдылдаева. Ошентип жанаракта айтылгандай өзүм деражниялыкмын. Башкача айтканда Подольск губерниясынын Деражня деген бир тепкеде эле жеринен болом. Азыр болсо чынын айтканда темир жол, от араба, станция, вокзал пайда болгондон бери Деражнябыз шаар сыяктанып эле калды. Деражняда станция болот деген кабар угулганда бүт дүйнө жүзүндөгү элдин ичи туз куйгандай ачышып, тимеле ичине ütөлүп, бизге көз арткан. Темир жолду болуу тамашабы экен. Атаңдын көрү, ал жерде жашаган эл бакытка балкып чалкып эле, буйрса акчаны кочуштап, алтынды күрөктөп, байлыкка кекиртегине чейин көмүлүп калат дешкен. Мына ушуну уккан эл Кудай бетин көргөзбөсүн. Туш-туштагы кыштактардан дайрада эле агылып, бул жакка көчүп келе башташты. Кожоюндар үйлөрүнө жаңы бөлмөлөрдү кошуп, далбастап чет жакасын оңдоп киришти. Ал тургай колунан келгендери дүкөндү ачып жиберишти. Базарда болсо эт кымбаттай түштү. Айрымдар болсо эмне кылсак, башка касапчы тапсакпы, же синагог курсакпы, эски көрүстөндүн аянтын кеңейтсекпи деп баш катырып ойлоно башташты. Оңой олтоң иш бекен. Темир жол, станция, вокзал. Мунун баары арабакештерге гана жакпады. Алардын зыгыры кайнап, ал тургай чуу көтөрүп да көрүштү. Бирок алардын анысын ким тыңшап, ким көңүл бурмак эле. Ал эки заматта болот рельстер жаткырылып, вагондор жеткирилип, вокзал курулуп, коңгуроо илинип, Деражня станциясы деген эки сөз алда кайдан көрүнө тургандай кылып, чоң тактайга бадырайта жазылып, мык менен бекемдеп кагылды. Бар эми, даттанчу жериңе бара бер. Поезддер шакылдап өтө баштады. Бир күнү эле аялым менден минтип сурап калды. Ойна эле, эмне кылайын деп ойлоп жатасың? Менин атым Йойна. Эмне кылмак элем? Эмне кылсам мен да ошону кылам да, деп каадалана жооп бердим. Деражнялык еврей аттуунун баары бирин-бири жөөлөп эле станцияда жүрүп калышты. Мен да ошентем да. Эмне алардан менин бир жерим кем бекен. Ошентип эртеси эртең менен колума аса таягымды алдым да вокзалга келип, Кудай берсең ушул жерден бери көр деп эле башкаруучу болуп алдым. Башкаруучу дегениң эмне деп сурабайсызбы? Мисалы, бирөө бир вагондон буудай сатып алды дейле. Анан аны вагонго жүктөп, жөнөтүп турууга башкаруучу керекпи? Албетте керек. Бирок Деражнядагы еврей аттуулардын баары тең башкаруучу болуп алгандыктан ишибиз жүрбөй, чын-чынына келгенде акыбалыбыз мышык ыйлагандай эле жаман болду. Башкаруучулар биринен бири өтүп түркүн түмөн амал айларды колдонуп, жан алакетке түшсө деле кыйналып жатышты. Мына караңызчы, дыйкандан бир кап дан сатып аласың да, анан аны кайра бирөөгө сатасың. Кээде тумшугуңа анча-мынча пайда илинет. А бирде сатканың сатып алган баасынан да кем болуп калат. Далбастап далдалчы болуп, керели кечке акактап карооңду казык, башыңды токмок кылып жүгүрүп жүрүп, бир азыраак каражат табасың. Эртеси алда жок, үйүңө шалпайып, куржалак келесиң. Иш куржон, иши кылып, апкечке тапкеч дегендей бир кеп да. Айлаганча, ачыгын айтканда мурда эле эчтеме жок болчу. Бирок анда темир жол деген да жок эмес беле. Анан кантип жаның кашайбасын. Мындай боло турган болсо бизге бул станциянын, вокзалдын, коңгуроо шаңгыроонун эмне кереги бар эле деги. Анан эле мындай бир окуя болду. Бир жолу вокзалда ак койдон аңко, боз койдон момун болуп, почта от арабасын улам көзүм менен узатып коюп, делдиреп тургам. Аңгыча 3-чү коңгуроо берилди. От араба өкүрүп бакырып, морунан барпыраган кою түтүн чыгарып келип токтоор менен карасам эле кайсы шамал айдап келгенин билбейм. Айтор платформада чатыраш шымчан, башына шоңшойгон калпак кийген бир куркуйган узун бойлуу, кынжыйган арык мырза чемодандар менен турат. Амал айласы такыр кеткен немедей жалдырап, илмийген ичке моюнун созуп барар жери басар тоосу жоктой улам эки жагын карап коет. Ушул мырзага бир нерсе керек окшойт деп ойлорум замат, жөнө, мүмкүн ага бир нерсе керектир деп, мени кимдир бирөө көк челкеме түртүп жибергенсиде. Жаңы эле ордумдан жылып ал жакка кадам шилтегенимде, Кудай жалгап, тигил да мени көздөй басып, калпагын көтөрүп, сөздөрүн немисче созо. Good morning, mein Herr. Ырайымдуу төрө, кутмандуу күн дегени болсо керек, деп калса болобу? Сизге Кудайым жакшы жыл берсин, деп мен дагы немисче, бир азырагын еврейче, калганын колдору менен жаңсай, тимеле бир көптөн бери сагынып күткөн бир боорумду көргөндөй,
аптыға кубанып жооп бердим. Анан кайдан келе жатасыз деп жибербейм бе? Анда ал менден түзүгүрөөк батирден штансиондун кайда экенин билесизби деп сурап жатпайбы? Албетте дедим. Эмнеге билбейт экенмин? А өзүм болсо, катаңдын көрү. Менин үйүм мейманкана болбой калганын карачы. Эгер ошондой болуп калганда, азыр мен аны түп-түз гана өзүмдүн үйүмө алып кетпейт белем деп ойлоп, ичимден өксүй өкүнүп да жибердим. Түзүк немис көрүнөт. Мүмкүн бир азыраак чай пулда табылып калат беле. Бирок ошол замат башыма башка бир ой кылттай түштү. Сен эмне көкмесиң бе? Мунун үйү мейманкана эмес деп бирөө сенин чекиңе жазып коюп турбу? Кербен сарай деп эле ойлой бер. Ошол замат мен ага немисче, бир азырагын еврейче, калганын колдорум менен майынгер туура көрсө, арабакечти жандаганга буйрук берип эле койсо, аны эң бир ажайып мейманканага, тим эле биринчи сорт штационго алып барам деп безбелдектей безенип жибердим. Мындай сөздү уккан немис жадырап жайнап гүлүңдөй, оозун көргөзө, шамшым эте турган бирдеме табылабы? Шпайзен. Шпайзендин эң сонуну деп баш бармагымды көрсөтө шыпылдадым. Сиз немис мырза, Кудайым буйруса эми бир жыргап куунайсыз дейсиз. Анткени менин зайыбым кечиресиз. Фрау шумдуктуудай майстер. Анын бышыргандары каймакка куймак куйгандай, жөн эле оозго жетип жетпей эле эрип кетет дешет билгендер. Анын куурган балыгын кайзер, башкача айтканда, арта серкс өзү жесе да болчудай. Эң сонунда ит күлүңдөп немис. Тим эле көздөрүнөн нур, бетинен күн чачыратып. Атаңдын көрү, бул аябагандай түшүнүктүү немис окшойт дедим да, мөшкө болуп башты орто отурбай, арабаны өзүм жалдай коюп, түз эле аны үйүмө алып келдим. Үйгө кирип, аялыма тим эле жоо чаап келгенсип, Кудай мага бир керемет коноктун немисти жибериптир деп сүйүнчүлөдүм. Бирок аял деген деги бирдемени түшүнөбү? Ал кубанмак тургай, жүнү теңирден тескери айланып, мени жер жеберме жетип, ышкырта тилдеп кирди. Көрсө менин шорума так ошол кезде үйдүн ичи тим эле азан-казан болуп, бөлмөлөрдү кычык-кучугуна чейин жышып, жууп, тазалоо деген чоң иш болуп жатыптыр. Жоктон тапкансып, ушул маалда ал каяктагы мейман экен? Дейт ителиги тийген таандай мага атырылып. Катын, жап оозуңду. Биздин тилде бежиребе. Тиги төрө түшүнөт. Үйдүн ичи үч көтөрүлүп жатса, ал мени уга коёбу? Колундагы шыпыргысын түз эле тумшугубузга такап, ажылдаганын бүгүн кечке чейин токтото турган түрү жок. Тиги немис экөөбүз турабыз. Же ары кетпей, же кире албай шөмтүрөп. Кудай алгыр, бул немис биздикине бекер конок болбойт. Анын аркасы менен сен экөөбүз көп акчалуу болобуз, деп күйбөгөн жерим гүл болуп жатып, араңдан зорго түшүндүрдүм. Ошо менен маселе оңой эле чечиле койду дейсиңерби? Кичине жоошуп, көнгөндөй болгон катын кайрадан эле мен аны кайда жаткырам? Көргөбү? деп жатпайбы? Катыгын, акырын, көкме катын, мен сага айтпадымбы? Болду, оозуңду жап. Тиги ар бир сөздү түшүнөт. Ажаан аялың болгончо кабанак итиң болсун деген ушулда. Ошентсе да акыры ал тажалга иштин төркүнү жетти окшойт. Каптал жактагы өзүбүз жатып жүргөн чакан бөлмөнү бошотуп бердик да, аялым шыпылдап, ардан бери самоорду коюп, дароо кечки тамакты даярдай баштады. Биздин бөлмөбүздү адеп көргөндө мындан түзүк болсо деле болмок дегенсип, немистин сыйкы бузула түштү. Бирок бул калемпир немес, калбасан эмес, жашоонун маңызын түшүнөт дейсиңерби? Самоорубуз да айта буйта дегенче шакылдап кайнап чыкты. Бур кураган чай демделди. Немис болсо килейген бир бөтөлкө ромун алып чыгып, өзү ичип, мага да куюп берди эле. Баары жайына келип, камыр жумур болуп эле дүйнөбүздүн төрт бурчу түгөл боло түштү. Конок болсо чемодандарын жайгаштырып, тим эле атасынын жүзүн багында жаткансып, кериле жатып калды. Кудайга шүгүр, тил табыштык окшойт. Чайдан кийин апкөй тилге салып, анын тамырын акырын тартып, эмне иш кыларын сурадым. Бирдеме сатабы, же тескерисинче бир нерсе сатып алабы? Көрсө, ага эч нерсенин кереги жок экен. Анын кандайдыр бир машинелери биздин станция аркылуу өтөт дейт. Кархан калгырдыкы, анысынын мага былтыркы кардай кымындай кереги барбы? Анан тиги болсо, куркуйган узун моюнун меш жакка созуп, улам эле сукулдап, тамак быштыбы деп мүнөт сайын сурай берди. Сиз немис мырза, ичип жегенге иттей маж окшойсуз, десем, анын бирдемени тантырап койду. Бул немисиң андай кыйыткан сөздү түшүнмөк беле. Акыры тамак бышып, дасторконго жыты буркураган оокат келди. Аябай кургатылып, майда тууралгандан кошулган шорпо, ширин ботко, сабиз,
көк мөгү менен тооктун эти. Кашан ичинде менин ойрон катыным эгер көңүл келсе катыра бышырат эмеспи. Байыркы еврейлердин салты менен олтургандарга Кудай насип берсин деп койдум. Тиги болсо дегеле өмүрү оокат көрбөгөнсүп, тимиле бир ай бою орозо кармап, жаңыдан ооз ачып жаткансып, эч сүйлөбөстөн тоокту баса калды. Отургандарга Кудай насип берсин. Тамак ич деп жаткан жерим жок. Тамагыңар таттуу болсун деп көгөрө дагы кайталадым. Антип жатсам деле үн сөзү жок. Шорпону рахаттана гана ууртап, кур дегенде рахмат деп да койбойт. Адепсиз деп ичимден ойлоп коем. Анысы аз келгенсип бул тамаксоо өлгүдөй опкок неме окшойт. Ошентип ал тамакка тойгондон кийин узун канжасын рахаттана соруп, төрт тарабы кыбыла болгондой жылмайып отуруп калды. Анан бир убакта эле менин немисим киртиип, уйкусураган көздөрү менен эки жагына элеңдей баштады. Бул кайсы жерге жан баштап жатсам деп ойлонуп жатса керек. Мен зайыбыма муну каяка жаткырабыз дегендей суроолуу каш кактым. Кайда болмок эле? Менин керебетиме деп ал көп ойлонбостон шыпылдата төшөк салып кирди. Жаздыкты аябай көпшүп. Карасам немиске негедир бир нерсе жакпагандай. Тооктун канаттарынан учкан пырларданбы, айтор чуш туйган мурдун бырыштырып, эчтегеден эчтеге жок эле уламдан улам чүчкүрө баштады. Мырза немис, саламатта болуңуз, дейм анда мен ага. Ал мага жооп кылып, рахмат деп койду дейсизби? Балениби? Дөдөй деп ойлоп коем ичимден. Ал аз келгенсип жапайы. Аялы мага тимиле төшөктү шыпка жеткире бийиктетип, хандыкындай сере кылып салып берди. Биз жакшы жатып жай туруңуз деп, аны менен коштошуп, башка бөлмөгө уктаганы кеттик. Жаттык. Адегенде немисим көз тийбесин. Таттуу уйкуга киргенсиде. Анан эле алып беймаза кандайдыр бир башкача коңурук тарта баштады. Бирде атарабадай күшүлдөп пышылдап, бирде ышкырып бышкырып, анан чала союлган букадай мөңкүп тоңкуп, кыңкыстап онтолоп, тытынып тырманып, түкүрүнүп, какырынып, сөгүнүп сагынып кирди. Ал жоругу көп жолу кайталанды. Бир убакта немисим керебеттен секирип түшүп, жаздыктарды биринин артынан экинчисин ыргыта баштаганын, тимиле кыжыры кайнап, Цум Тойфель, Сакрамента, Доннер Веттер деп эле кандайдыр бир түшүнүксүз сөздөрдү уламдан улам айтып жатканын уктум. Эшигине чуркап жетип, жылчыгынан шыкаласам, немисим энеден туума жып-жылаңач болуп алып, керебеттен жаздыктарды алып ыргытып, өз тилинде кимдир бирөөлөрдү каргап шилеп жатыптыр. Кудай өзүң сактай көр. Эмне болду, немис мырза? Деп эшикти кичине ачып, жалтайлай акырын башпактым. Анын көзүнүн чаары чыгып, жаалданган арстандай болуп мага атырылып, уруп жиберчүдөй муштумдарын кезеп, анан колумдан шап кармап, терезеге жетелеп барып, канталалар чаккан жерлерин көргөзгөндөн кийин мени сыртка түртүп чыгарып жиберип, эшигин тарс жаап алды. Жиндин эмес окшойт дедим аялыма. Дегеле мунун оу жок назиктигин. Аны бир нерселер кичине чаккандай сезилип кетсе керек. Ошого тимиле жан алгалбай секирип жүрөт. Кайдан чыктылар? Деп аялым таң калат. Такыр түшүнбөйм. Паска деле журкан төшөктү тазалап, керебетке лампа май куйбадым беле. Анан эле каяктагы канталалар? Таң атты. Эми бул кешигин каткыр немис бүгүндөн калбай биздикинен башка жакка жоголотко деп ичимден дар күмөн болуп сарсанада отурам. Каяктан кайрыле Гутмоен жүзүнөн жылмаюу кетпей, канжасын улам соруп, түшкү тамакты даярдоого буйрук берип, эртең мененки нан үчтөсүнө жумуртканы чала бышырып берүүнү өтүндү. Канча дебейсиңерби? Оонду тамактанып, артынан шнапсын ичип, ага да мага да куюп берип, дегеле баары алдан эмедей. Түн киргенде гана баягысы баягы жаттык. Адегенде немисим көз тийбесин, таттуу уйкуга киргенсит. Анан эле алып беймаза кандайдыр бир башкача коңурук тарта баштайт. Бирде отарбадай күшүлдөп бышылдап, бирде ышкырып бышкырып, анан чала союлган букадай мөңкүп тоңкуп, кыңкыстап онтолоп, тытынып тырманып, түкүрүнүп какырынып, сөгүнүп сагынып кирет. Ал жоругу көп жолу кайталанат. Бир убакта немисим керебеттен секирип түшүп, жаздыктарды биринин артынан экинчисин ыргытып баштаганын, тимиле кыжыры кайнап, Цум Тойфель, Сакрамента, Доннер Веттер деп эле баягы түшүнүксүз сөздөрүн уламдан улам айтып жатканын угамын. Эртеси кайрыле Гутмоен тамактанып, артынан шнапсын ичип, мага да куюп берип тимиле бар ойдогудай. Ошентип бир нече күндөн кийин анын машинелери биздин станциядан аман эсен өттү. Анын кете турган күнү да келди. Немис буюмдарын жыйнап, чемодандарына салып, анан мага шөт алып келүүмдү суранды. Эсептегенде эмне дедим мен? Эсеп кыска немис мырзам.
Капчыгыңызды бир аз бошотуп, туп-туура 25 сөлкөбай бересиз. Ал мага түшүндүм дегенсип мени суроолу тиктеп калды. Анда мен немисче түшүндүрдүм. Немис мырзам, сиз мага 25 сөлкөбай, башкача айтканда фунт und 20 сөлкөбай беришиңиз керек. Ал аз келгенсип, манжаларым менен 10-15 деп көргөзүп да койдум. Ал абдан таң калды деп ойлоп турасыз го? Жок. Канжасын үйлөп, адаттагыдай жылмайып, калем, кагаз алып, эмне үчүн анча төлөй турганымды толук жаз дегендей ишарат кылды. Сен немис албетте абдан акылдуу жансың дейм ичимденмен. Бирок мага чаарбаш еврейге сага жетмек кайда. Менин бир шыйрагымдын согончогундагы эле акылым сенин алдагы алмадай башыңдан да ашып кетет. Эки арамза дос болбойт. Немис мырза, кичипейилдикке жазыңыз. Батир, башкача айтканда, штанцион үчүн 6 күнгө 1,5-дан 9 деп кой. Самордун чайы 6 күндө 2 маал 12 ал үчүн 90 тыйын. Эртең менен 10, кечинде 10дон 12 күнгө 120 жумурткабы? Алар эми копа болсо, биздин тил менен айтканда 1 сөлкөбайга барабар. Демек 2 сөлкөбай. 6 шорпо, 6 тооктун эти, ар бири 5 алтындан, ботко катырылган нан, көкмөктөрдү, пиязды жана башка майда чуйдаларды кошпой эле дүңүнөн эсептегенде туп-туура 6 сөлкөбай. 6 күн бою кечкисин жагылган чырак үчүн 60 тыйын. Шнапс ичтиң, аны өзүң алып келгениң үчүн 2 сөлкөбай. Чай, кумшекер дегендерди сатып алган жоксуң, 1 сөлкөбай. Кошу эсептегенде 3 деп кой. Шарап сураган жоксуң, демек 1 сөлкөбай. Бардыгы 4 деп кой. Пиво дегенди көргөн жокпуз. 6,70 тыйын. Баары кошкондо 5 немис мырза. Жалпысынан алганда 25 эмей канча болмок эле. Ошентип мен анын баарын абдан олуттуу түр менен эсептеп бердим. Тигил болсо сөз айтты дейсиңерби? Ташнабы, канжыгасын соро, куйкасы куурушуп, кабагым кашымдыбей, демейдегисиндей эле жылмайып, төш чөнтөгүнөн 25 сөлкөбай алып чыгып, алдыма 3 сомдой эле ыргытып койду. Анан биз менен жаркылдап коштошту да жолуна түштү. Бул немис жөнүндө кандай ойдосуң? Деп сурап койдум аялымдан. Көңүл кушум ачыла, жайдарлана. Кудайым ар бир жумада ушундай немистен бирөөнү жиберип турса жаман болбосо эле. Немис кетти. 3 күндөн кийин почтошу кат алып келип, негедир 14 тыйын төлөшүмдү талап кылды. Эмнеге? Марка жабыштырганды кат салган киши унутуп калыптыр. 14 тыйынды төлөп, конвертти ачтым. Окуйун десем эч нерсе түшүнбөйм. Көрсө немисче жазылыптыр. Катты көтөрүп алып, ар кимге бардым. Баары эле немисче окуй албайт экен. Ал дагы окуя, эми анык бале болгон тура. Чакан шаарды түтүн кыдырып чыктым. Акыры немисче билген бир дарыканада иштеген дарыгерди таптым. Ал катты окуп чыгып, кайсы бир немис биздин үйдөгү жайлоо, ыңгайлуу штационубуз, меймандостугубуз, сыйкордугубуз үчүн ыраазычылыгын билдирип, биздин жакшылыктарды эч качан унутпай турганын жазыптыр деп мага түшүндүрдү. Түзүк, сен ыраазы болсоң, мен да ыраазымын деп ойлоп койдум. Анан аялыма, сага бул немис жактыбы? Аңкорок окшобойбу, көз тийбесин. Кудайым ушундай аңкорок немистен ар бир жумада 1-2ден жиберип турса жаман болбосо эле. Арадан бир жума өттү. Вокзалдан келсем аялым кат берип, почточу 28 тыйын төлө деп кетти дейт. Кайдагы 28 тыйын экен? Кайдан билейин? Ашык кеми жок. Ушунча төлөшүңөр керек деп кетти, дейт. Катты ачсам дагы немисче. Баягы дарыгериме чуркап жетип, окуп берүүсүн сурадым. Ал окуса баягы эле немис. Ал оңбогур чек арадан аман эсен өткөндүгүн, азыр өзүнүн үйүнө, фатерландына бара жаткандыгын, мага ыңгайлуу станционум, мейман достугум, сыйкордугум, ак ниеттүүлүгүм үчүн ыраазы экенин жана өлгөнчө унутпасын жазыптыр. Сенин көргөн күнүң ылайым эле меники болсочу деп ойлондум. Үйгө келсем, эмне деген кат экен деп аялым сурайт. Ой, дагы эле баягы немис. Биздин жакшылыктарыбызды эч унута албай жатыптыр, жинди десе. Кудайым ар жума сайын ушундай жинди немистерди бизге жиберип турса гана жаман болбойт эле. Арадан дагы 2 жума өттү. Почтадан мага бир килейген чоң катты алып келип, почточу 56 тыйын төлө дейт. Мен албетте төлөбөйм, этпейм дедим. Өзүңүз билиңиз деп катты кайра алып калды. Бирок кат кимден, кайдан келди экен, кокустан анда бир маанилүү кабар болсочу деп бушайман болуп берип, акыры түтпөдүм. Баштан көздөн садага деп 56 тыйынды төлөп, пакетти ачып карасам, дагы немисче. Кантме келем. Баягы дарыгерге дагы бардым.
каргыш тиеп, немис тилин билбегендиктен улам эле келип, тынчын алганым үчүн кечирим сурап, катты окуп берүүнү сурандым. Ал баягы эле немистен бул жолу тим эле толтура кылып жазганын окуп берди. Үйүнө жеткенин, сүйүктүү үй бүлөсү, өзүнүн фраусу жана балдар менен жүз көрүшкөнүн, аларга Дережниядагы болгондордун баарын, мен аны кантип тосулганымды, үйгө кантип алып келгенимди, анан ыңгайлуу тынч стациондо жашаганы жөнүндө аларга айтканын жазыптыр. Ошол себептен ал бизге мейман достугубузду, сыйыбызды өлөр өлгөнчө унутпасын билдириптир. Атаны каргыш тигирай, ылайым эле так төбөдөн тийип, оң коңдон сайылып, жаткан жериңе жабышып, чапталып, бүктөлүп турбай калгыр. Эгерим эки болбогур деп, дагы өмүрүмдө уккан, билген, сөгүнүчтүү сөздөрүмдөн бирин да калтырбай, бүт айтып, ичимдеги жыйналган бугумду чыгарып, бул жолу аялыма кат жөнүндө унчукпай эле коюуну чечтим. Дагы 3 жума өткөндө почтадан бир сөлкөбай 12 тыйын төлөшүңүз керек деген чакыруу кагаз алдым. Ал эмне деген бир сөлкөбай 12 тыйын экен деп сурап калды аялым. Аны мен кайдан билейин? Почтага жетип келип, каяктан бир сөлкөбай 12 тыйын келиптир деп сурамжыласам, мага башка жактан келбей эле, тескерисинче ал сумманы мен төлөшүм керектигин түшүндүрүштү. Эмнеге төлөйт экенин аны? Кат үчүн дешет. Кайсы кат? Мүмкүн баягы кара оозуна кан толгор, эки дүйнөдө жакшылык көрбөгүр, оңкосунан кеткир оң болуп жазгандыр. Жооп беришпеди. Көп сүйлөгөндөн пайда жок экенин түшүнүп, айласынан ыйлай сыктай бир сөлкөбай 12 тыйынды төлөдүм да, пакет катты алдым. Ачсам дагы тигинден баягы тукумун кургор шүмшүк аз эзил немистен. Содасы түгөнгөн сарттай ындыным өчүп, баягы дарыгерге келдим. Капа болбоңуз, дагы келдим. Кешиги жок, мен шордууга баягы немистен дагы кат келиптир. Дарыгер да кеңкелес эмес да. Ошентсе да ишин таштап, баягы кадеми каткыр немистин катын окуп берди. Эми эмне жазды экен? Ал эгерим эки болбой, журтунда ит улуп калгыр, онтобогон ооруга жолуккур. Ал минтип жазып жатпайбы? Бүгүн менин үйүмдө фаертак, башкача айтканда майрам. Меймандар келип, бүт үй бүлө чогулуп, аларга болгонум болгондой, менин кичинекей шаарга келгенимди, тил билбеген бөтөн жердеги вокзалда жападан жалгыз калгандыгымды, сиздин мени үйүңүзгө алып келгениңизди, ыңгайлуу, жайлуу стационго орноштурганыңызды, сиздердин үйдө айрыкча жылуу мейман достук менен тосуп алганыңыздарды, эң жакшы деген кенен чонон бөлмөнү бошотуп бергениңиздерди, күндө түрлөп даамдуу тамак берип бакканыңыздарды, бардык кылган жакшылыгыңыздарды баштан аяк ийне жибине калтырбай айтып бердим. Ошондуктан канткенде дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирбей коем деп, мейман достугуңуз, көрсөткөн сыйыңыз үчүн чоң рахмат айтам. Кылым бою жакшылыгыңызды унутпайм. Анык желмогуз тура бул немес деп ойлодум. Мындан ары андан тим эле ичине толтура алтын салынган кат келсе да албайм. Ортодон бир ай өттү, анан дагы 2 ай. Кат келбей калды. Оф, бүттү. Кудай так төбөсүнөн ургур немис аз-аздан эсимден чыга да баштаган. Анан эле капыстан темир жолдун станциясынан 2 сөлкөбай 24 тыйындык баалуу посылканы алгын деген чакыруу кагаз алдым. Бул эмне болду экен деп башым катты. Аялым да түшүнө албай, экөөбүз бирдей аң-таң болдук. Анан менин башыма бир ой келе калды. Америкада тууганым бар эмеспи? Андан же белек, же шифс карта, же лотереялык билет келген го. Кантип жатып алайын? Посылканы алганы энем эркек төрөгөндөй сүйүнүп, кудуңдап почтого келсем, 2 сөлкөбай 24 тыйын төлөп, алып кетишиңиз керек дешти. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп жатып, айла жок 2 сөлкөбай 24 тыйын таап, иши кылып келген посылканы алдым. Тыпыйган гана кичинекей яшик экен. Алдастап үйгө келип шашла ачсам, ичинен портрет. Карасам, шайтан алгыр. Баягы гержейген узун моюндуу, коңкойгон бийик калпак кийген, канжасын тиштеген, чүрүшкөн арык, кан сөлү жок шүмшүк немис. Портретке кат тиркелип, анда баягы эле стацион үчүн ыраазычылыгы, мейман достук жана сыйыбызды өмүр бою унутпастыгы жазылыптыр. Бул адам баласы эмнени гана ойлоп таппайт, өрттөнүп гана өлгүр десе. Биз ага чын жүрөгүбүздөн эмнелерди каалаганыбызды элестете бериңиз. Кудайдан болуп, биздин каргыш илкишибизден жарым эле ишке ашса. Андан кийин бир нече ай өттү. Баягы иттин баласы немис бизди эми жайыбызга коёр. Кудайга шүгүр. Ал баледен эми чындап эле кутулдук окшойт. Мен жеңилдене сергеп, көңүлүм бир жаңсыл болгонго тим эле тириле түшүп, жашоо керемет деп калдым.
Кемпай бечара, болды құтылып тұр деп тұрасыз ба? Қоя тұрыңыз. Дағы аяғына шыға элекмин. Жақында эле түн ичинде тезинен Одессадағы Виктория аттуу мейманканадағы Горгельштейн деген көпөскө сөзсүз келишиңиз керек. Зарыл иш бар деген телеграмма алдым. Одесса, Горгельштейн, Виктория мейманканасы иш боюнча бул эмне дегенди түшүндүрөт я деп дар күмөн боло аялыман сурайм. Ал болсо азыр эле тезирээк жөнө, мүмкүн чынында эле маанилүү иштер же комиссиябы дан жөнүндө болуп жүрбөсүн деп мени шаштыра баштады. Одессага барып келүү деп айта салуу оңой. Ага канча чыгым кетет. Бирок кеп иш жөнүндө болуп жатса, эмнени айтып башты ортуп отурмаксың. Айла жок. Эптеп бир нече сөлкөө айтап, поездге түшүп, Одессага жөнөп кеттим. Келип алып, Виктория мейманканасынын кайда экенин сураштырып жүрүп таап, Горгельштейн деген барбы деп сурадым. Бар деп ал жердегилер жооп беришти. Бирок ал азыр номерде жок. Сиз ага жолугам десеңиз, кечки саат 10-до келдим. Горгельштейн жок. Эртең саат 10-до келет дешти. Эртең менен келип Горгельштейн барбы? Дагы эле жок. Азыр эле ушул жерде болуп, Дерожнядан киши келсе, же саат 3-тө, же кечки 10-до келсин дептир. Бирок күндүзгү 3-тө да, кечки 10-до да келсем, эч кандай Горгельштейн жок. Кыскасын айтканда, 6 күн 16 түн Одессада ачка уктабай темселеп жүрүп, акыры Горгельштейн дегенге жолуктум. Жайкалган кара сакалын жакшылап тегиздеткен, кийингени тыкан түзүгүл адам көрүнөт. Мени жылуу кабыл алып, олтуруумду суранды. Сиз деп жарымын еврейче, жарымын немисче сүйлөп мага кайрылды. Дережнядан келген киши сизби? Ооба, Дережнядан келген киши мен. Эмне болду? Былтыр сиздердикинде бир немис жашап кетти беле? Ооба, эмне болуптур? Чочулабаңыз, эч нерсе. Ал немис экөөбүз машинелер компаниясында бирге иштейбиз. Мага Лондондон кат жазыптыр. Одессада сөзсүз сизге жолугуп, андан ысык салам айтып, ошондой эле жайлуу станционуңуз, кең пейил меймандостугуңуз, укмуштай сый урматыңыз, сүттөй ак ниет мамилеңиз үчүн чексиз ыраазы экенин билдирип, эч качан унутпасын айтып коюңуз дептир. Азаптуу, кулкуну бузук кишиге айла жок. Ак ниеттүү адамга жамандык жабышпайт. Менин шоркелдей башыма бул кетпеген бале кайдан жармашып калды. Адал болсоң дос көбөйөт, арам болсоң кас көбөйөт. Мага окшогон бечарага бул достун кереги эмне? Майрамдан кийин эгерде баары тынч болсо, бул каргыш тийген жердин 7 кабаты жутуп кеткер немистен кутулуш үчүн Дерожнядан кулак угуп, көз көрбөгөн жакка көчө качпасак болбойт деп ойлоп жатам. Аңгеменин аягы.